Эмнеден баштасам деп ойлонуп отуруп анан тамаша менен баштагым келди да. Табышмак бар да. Назарбаевдики узун, Путиндики кыска дегенчи. Жоо эмне десең, фамилиясынын узундугу дейт да. Мен эмнени айткым келип атат? Азыркы өкмөттүн мурдагы өкмөттөрдөн эмне айырмасы бар? Мөөнөтү узун болду, дөөлөтүнөл болду, өмүрү узун болду, өнүмү жок болду. Эгерде биз азыркы өкмөт Кыргыз Республикасынын эгемендик алгандан бери кийин 30-чы өкмөт. Апрель революциясынан бери санай турган болсок 10-чы өкмөт. 10-чы өкмөт. Эгерде 9 жылдын ичинде 10-чы өкмөт болсо, орточо эсеп менен ар бир өкмөттүн өмүр жашы 9 ай болсо, сиздерге биз 1,5 жылдык мөөнөт бердик. Анан бирок биримдик жана жаратман деген программамен келгенсиңер. Мен ошондо эле айткам, чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөт келген экенсиңер деп. Бюджетти бекитип атканда айттым эле, силер бизди кидайт этесиңер деп. Кидайт эткениңерди мен өкмөт башчынын өзүнүн сөзүнөн уктум да. Быйыл 5 апрелде өкмөттүн жыйынында Мухаммедкалы Дүйшөкөч мынтип айтыпты. 1 жылдан бери кайсы жерде кандай көйгөй бар экенин түшүндүк, эми мына реформаларды кылышыбыз керек. Реформа кылууга даяр болдук деп ойлойм. Биз 1 жыл өкмөт иштебей эле анализ кылдык. Кайсы жерде кайсы реформа кылыш керек депчи. А силер даяр келишиңиз керек болчу. Демек, жаратман деген жаратмандык эчтеке болгон жок. Биримдик дедиңер. Өзүңөрдүн биримдигиңер жок болду. Ошол кездеги өкмөттөн 8 эле киши калдыңар. 4 вице-премьер-министр калдыңар, 4 министр калдыңар. Калганын баары ара чолодо ала салып кетти. Анан азыр бизге бюджет тап келдиңер. Бирок сиздер 2018 жылдын бюджетин аткарган жоксуңар, киреше бөлүгүн. 2019-ду аткара албайсыңар. Азыр 2020-га алып келдиңер. 10 миллиард менен де мурдагы өкмөттөр 20 миллиард менен биз 10 миллиард менен келдик де, бул жетишкендик эмес да. Бул ийгилик эмес, бул чийкилик да. 151 миллион 762 миң 419 сом болчу. Быйылкы жылдын киреше бөлүгү. А бирок силер аны аткара албай атасыңар да. Чыгашаңар 161 миллион 913 миң 144. Эми силер азыр былтыркы жылдарга салыштырмалуу 13 миллиард 200 миллион менен келе атасыздар. Туурабы Улукбек Тайчиевич? 20 туурабы? Анан сиздер 2019-дун бюджети азыр выпадение мен эсебимча 7 миллиардка жете турган болсо, 13 миллиард кошо турган болсок 20 миллиард. Акчаны силер кайдан табасыңар, мен түшүнбөйм. 19-дун акчасын киреше бөлүгүн аткарбай жатып, 20-да амбициялык пландар менен келе атасыңар да. Анан өкмөт башчы быйылкы жылы ушул отчет берип атканда мынтип айтты. Өзүнүн сөзүн бир дагы тамгасын бурбай окуп берейин. Макроэкономикалык көрсөткүч боюнча 4%дан кем эмес ички дүң өнүмүнүн өсүшүнө жетебиз. Биринчи кварталдагы жыйынтык боюнча ички дүң өнүмүнүн көрсөткүчү 4,1% болду. Кудай буйруса, ушундай ыргак менен бара турган болсок, биздин быйылкы жылдык ички дүң өнүмүнүн деңгээли 600 миллиард сомдон ашуун көрсөткүчкө жетет. Экспорттун деңгээлин 2 миллиард сомдон ашырабыз деп жатабыз. Тышкы соода жүгүртүүнү 2 миллиард сомдон ашырабыз. Орто мөөнөттөгү план боюнча кийинки жылы 2019 жылдын жыйынтыгы боюнча таңкыстыгы жок бюджет кабыл алабыз деген оюм бар деди. Ким күнөөлүү? Эмне үчүн таңкыстык менен бюджетти кабыл алып келе атасыңар? Өкмөт башчы айтып атат. Bunun bardығы бүгүнкү күндөгү өкмөт, жанагы менин кесиптешим Улукбек Зулпукарович айтты, кургак цифралары менен келдиңер. Анан Улукбек Тойчиев, сиз өзүңүздүн баяндамаңызда айтып кеттиңиз да, 2020 жылы айлык баяналардын көтөрүлүшү боюнча 4 ведомство депчи. Кайталап коюңуз, кайсы министрликтердеги айлык баянасынын көтөрүлүшү боюнча каралып атат? Мен жана көрсөтүп кеткен 4 министрлик бул өзүңүздөр мыйзамды кабыл алып бердиңиздер. Бул 2020 жылдын 1 январынан баштап ички иштер кызматында кызмат өтөө жөнүндөгү бул ички иштер министрлиги, салык полициясы, анан ГСИН. Ал эми бажынын ал жерде айлык акысы көтөрүлбөйт, ошолорго тең элет. 3 неменеке. Андан башка бул жана 4 министрлик. Анан негизги бул айлык көтөрүлгөн бул билим берүү министрлигинин билим берүү системасындагы бардык кызматкерлер, ошо 120 миң кызматкер, анын ичинде билим берүү министрлигине да кирип кетет, анча башка ведомстволордо да жана ведомстволук бала бакчалар, жанагы колледждер, лицейлер, андан башка
жанакы ошол даярдаган Анықтым. Алмайша маалыматым бар. Эми сиз айткан Ички иштер министрлигинде, ГСНде, салык базасында, бажы немесинде эң көп коррупция ошол жерде. Кыргызстандагы статистика боюнча коррупциянын өсүш деңгээли боюнча министрликтин алдында ат бербеген, алдына салдырбаган министрликтердин айлык маянасын көтөрүп атасыңар. Анан айлык маянанын орточо көлөмү деп атасыңар 2020 жылдын бюджетинде средняя зарплата 17.955 сом дейт да, 18.000 сом. Мен ушуга таптакыр шенгим келбейт. Мына маданият министрлиги бар. Кыргызстандагы эң жарды министрлик ушул. Орточо эсеп айлыгы 6.000-7.000 сомдун тегерегинде. Тарых музейине барсаңыздар 3.000 сомдук, 4.000 сомдук айлыктарды көрсөңөр. Эмне үчүн маданият министрлигинде биз айлык маянасын көтөрбөйбүз? Мугалимдердикин көтөрүп атабыз жакшы, акылатчандардыкын көтөрүп атабыз жакшы. А маданияттын бизге кереги жокпу? Өткөндө дагы чыктыңар ушу Америкада маданият министрлиги жок экен, Англияда жок экен деп уже башташты да, буну эми ликвидировать этип салгычы. Американын өзүнүн маданияты жок да. Ал кечээ эле пайда болгон мамлекет да. Көчүп барышканда. А бизди маданият деген те манастан ары барат да. Анан сиз ну безопасный город боюнча айттыңыз. 2020-га канча акча каралып атат? 2 миллиард 72 миллион сом каралып атат. Кандай каралып атат? Түшө турган акчабы же бул? Прогноз боюнча түшөт. Прогноз боюнча. А быйылкы канча каралды эле? 600 миллион. Быйылкы жылга азыр мен айтып берем. 1 миллиард 1,2 миллиард каралган быйылкы жылга. А канча чогулду? Бүгүнкү күндө 370 миллион чогулду. Канча недостаток? Жылдын аягына чейин дагы общий сумма 600 миллиондой болот деп атабыз. Мына силер атыл элек айдын терисин бөлүп атпайсыңарбы? Коопсуз шаардан ушунча түшөт деп атасыңар. Азыр эми коопсуз өлкөнү киргизип атасыңар, жоопсуз өлкөнү. Эмне үчүн түшпөй атат? Анткени мен башында айткам, бул фирма меле, бул шерба деген. Азыр экинчи төндөрдө өткөрдүңөр. Президентибиз Сооронбай Шарипович айтты. Санар тештирүү боюнча болгон орток эл аралык жыйында айтты. Адамдын жеке маалыматы, коопсуздугу сакталыш керек деди. А силер Кытайдын компаниясына тендерди бердиңер, келишимди түздүңөр. Алар наличный акча төлөштү. А жерде чоң маселе бар болчу. Мына чоң тендерлердин бардыгынан иш козголуп атат. ГРС иш козголду. Кече көмүр боюнча иш козголду. Чоң тендер бар жерде чоң саясат бар, чоң коррупция бар. Буну өзүңөр аныктап атасыңар. Элдер көрүп. Кошумча маалымат берип кетсек, Рыскел Чындыбекович, бул болсо эмки жылга каралган каражат, бул киреше бөлүгүндө да, бюджеттин чыгаша бөлүгүндө да каралат. Эгер болсо азыраак сумма түшкөн болсо, анда чыгаша да аз болот. Бирок проект аткарыла берет. Силер жалган маалымат менен өлкө башчылыгын уят кылып атпайсыңар. Мисалы, Жеңиш Разаков өнүгүү фракциясынын жыйынында айтты, жол кырсыктары былтыркы жылдыга салыштырмалуу 16%га көп болду деди. 2 күндөн кийин премьер-министр айтып атат 46%га өсүп аз болду дейт. Мен кимисти шеерлерин билбейм. Же Разаковго, же Абылгазыр бирөөсүн шеришим керек да. Антейин десем, айтып атасыңар жол кырсыктары азайды деп. Но Бишкек шаарында эле сентябрь айында 10 киши набут болду жол кырсыктарынан. Буну жашырып атасыңар. Азыр октябрда канча киши болду? Жалган кое туруңуз, мен сүйлөп атам да. Биз бюджетти сүйлөп атабыз да. Сиз уруксат алып сүйлөңүз. Жалган фактылар менен алдап атпайсыңар. Мисалы, тендерди 5 миллиард сомго безопасный город, безопасный странаны чыгарып атасыңар дагы 2 миллиард сомго утуп атат кытайский компания. Анын эмне үчүн ал кирешеси жок кирип атат? Мүмкүн биздин адамдардын маалыматы, унаалардын маалыматы алар үчүн керектир. Коопсуздук жагын карадыңарбы? Караган жоксуңар да. Эмне үчүн Орусиялык компания 5 миллиард, а Кытайдын компаниясы 2 миллиард берип атат. Ортосунда 3 миллиард разница болуп атат. Эң чоң саясат ушул жерде жатат, эттин өлүгү. Бардыңар билмексен болуп турасыңар да. Эми айттыңыз. Мынакей силер айтып атасыңар, мына фонд госком имущество бар. А силер буну дагы улуттук компания түзүп алдыңар, национальный управляющий компания. Биз холдингти жок кыла албасак, мыйзамсыз, мыйзамы жок түзүлгөн холдинг жерде бизде мыйзам жок.
холдинг өзү акционердик ком. Ошону ликвидировать эткилсек, мына 2 жылдан бери убада бересиңер, бирок жок кылып отуруп кайта жаңы түзүп атасыңар. Департамент регистрация транспорттук средстводу жойдуңар да кайта унааны алып келип койдуңар. Орун алмаштыруудан сум өзгөрбөйт да. Бир нерсени жоюп атасыңар, бир нерсени ордуна коюп атасыңар, бирок ал жерде өсүш эчтеке болбой атпайбы? Эч кандай өсүш болбой атпайбы? Анан кантип ушундай бюджет менен биз да алдамчы болуп атабыз, силер да алдамчы болуп атасыңар. Албай алдына жараша дегенде эле силер деле аткаруу бийлиги мындай акыл калчап, мынчалык эми мен ишенбей турам да ушул 2018-2009 бюджетін аткара албай туруп, анан 2020-га анан кантип 163 миллиард 170 чыгар мен келип атасыңар. Мен такыр түшүм келбейт. Анан силер шардана кеп кылып атасыңар да биз мурдагы өкмөттөргө салыштырмалуу дефицитти азайтып алып келдик депчи. Мурдагы өкмөттөр 22 миллиард менен алып келсе биз 10 миллиард менен кирип атабыз деп. Силер аткарбай чыгып атпайсыңар. Ошол эле болуп атпайбы? Калпычы болуп атпайсызбы? Эл алдына калпычы болуп атпайсызбы? Мындай жашнакайлык эми айлык баянанын орточо көлөмү 17 миң. Мен ишенбейм. Прожиточный мен 5063 сом деп атасыңар. ВВП на душу населения 1490 депчи. Эми булардын бардыгын ушунчалык кереги бар беле жок беле? Биз 19-дукун азыр 6 айдын көлөмүндө канча выпадение? Мулукбек Точевич, канча минус менен келип атабыз? 9 айдын жыйынтыгы боюнча 6,8 миллиард. 6,8 миллиард карыз менен келип атабыз. Былтыр жылы боюнча 6,7 миллиард менен карыз менен чыкканбыз. Жыл этегине чейин бул 8-9 миллиардка барат. Силер азыр декабрда биринчи кварталдын салыгын төктүрүп баштайсыңар. Жалган фактылар менен, жалган актлар менен иштештин канчалык керек. Анан жалаң эле лента кесип эле жыргап атасыңар да. Ачылыш кылып эле. Эми тушоо кесүү жагына барбасаңар эле болду. Кудай сактасын. Ленталар түгөнүп калып. Бирок жок да мына Таласта канча ишкана ишке кирди? Отчетуңарда жүрөт 124 деп. Кайсы ишканалар кирди Таласта? Предприятиялар ишканалар айтып бериңизчи. Мен бүгүн түштөн кийин барып көрүп келейин ошол ишканаларды. Кайсы ишканалар ишке кирди? Мисалы, биздин кесиптешибиз Азамат Арапбаевдин ачкан ишканасы бул өкмөт ачкан жок. Гавайинин ээсинин ачкан сүт заводдору ал өкмөттүк эмес да. Түркиянын ишкер ачкан мейманкана ал өкмөттүн ийгилиги эмес да. Улан Примов ачкан арка ал өкмөттүн ийгилиги эмес да. Бирок кызыл ленталарды тим эле чытырата кесип атабыз. Айтып бересизби канча ишкана Таласта ачылганын? Экономика министри мына келиптир, орун басыр айта албай аткан, өзү келиптир. Айтып бериңизчи, кайсы ишканалар ачылган, кайсы айылда, кайсы районда? 8 айдын жыйынтыгы боюнча жалпысынан 6 ишкана ачылган. Таласта. Жок, мен ошо 6 ишкананы билгим келип атат, ошол жерге баргым келип атат. Кайсы? Айтыңызчы, кайсы Кара Бурада барбы, Бакаятада барбы? Же Талас районунда кайсы? Эми силер билишиңер керек да, 124 ишкана болсо, силер жадыбалда жаткырышыңар керек. Бир областта мына Сайдарымжан Маруфов сурады, Баткенде кайсы айта албай атасыңар. Таласта кайсы? Анда эмнеге айттыңар 124 деп? Аскелчинович, жооп бере эле. Мен буга суроо бердим, Батбегалчич. Экономика министри билиш керек да. Сиз билесиз, сизге рахмат. Буларыңыз билбей атпайбы, карачы? Анда силер эмне келдиңер? Биз Кубатбек Айылчевич менен отуруп эле бюджетти кабыл алып берип койбойбузбу? Келдичинович, уруксат берсеңиз, биз жанагы мурунку суроолоруңузга жооп берип коеюнбу, пока азыр карагыча. Маданият кызматкерлери боюнча өзүңүз жакшы билесиз, мына 11 улуттук маданий мекемелеринин айлыктары көтөрүлгөн 19-жылы. Андан башка өткөндө өкмөттүн токтому менен Маданият министринин мурунку буйругу менен алып аткан айлык акылары узаконить этип, мыйзамдаштырып, токтом менен бекитилди. Тилекке каршы ал жерде нюанстар болду. Сиздер өткөндө тапшырма бергенсиздер. Ал боюнча Финансы министрлиги, Маданият министрлиги менен азыркы күндө иштеп атат. 19-жылга ошол резервтердин ичинен кээ бир категорияларын айтып аткан ошо музей кызматкерлери, китепкана кызматкерлеринин ошолордун айлыктары каралат, буюрса көтөрүлөт. Анан сиз айтып кеткен жанагы аварийность боюнча премьер айткан 42% азайды деген бул жанакы аппаратный комплекс видео жабдыктар коюлган гана участоктарды 42%га төмөндөдү.
негизинен республика боюнча 16%га аварийный өлүм саны көбөйдү. Көбөйдү туура. Ал республика боюнча, а именно 42% төмөндөгөн ошол жанакы аппаратный комплекстер орнотулган жерлерде ал жерде төмөндөдү. Ал факт. Анан Рахмат, Улукбек Тойчу, сиз жакшы нерсе айттыңыз. Мисалы, мынау жерде камера турса, мен ал көчө менен өтпөйм, мен жаңгыр чыйноо менен өтөм. Терде турса, мен профсоюз менен өтөм. Элдин бардыгы адам качып атат да, бирок нар жакта көбөйүп атат, биякта азайып атат. Анан жалпысын алганда бул 16%га көбөйтпөдү. 3000 азамат отурат башка 3542 жол кырсыгы көбөйүп кетти. Анан коопсуз шаар эми жоопсуз болуп калды. Эффект жок болду. Жок, андай эмес да. Ызкеличинбекович, коопсуз шаар биздин мамлекеттин бир шаарынын кичинекей эле бир участогуна коюлду. Биринчи этабы деп. Экинчи этабы кирет. Республика боюнча камтыганда башка эффект болот. Анан биз бул бир перекрестка коюп алып, 4 перекрестканы контроль кылабыз деген туура эмес да. Биз дагы өзүбүздүн чөнтөгүбүзгө жараша, ылайыгына жараша баштайбыз. Эми макул эми сиз өзүңүздүн оюңуз бар. Токтобой сүйлөдүңүз, Ызкеличинбекович, мен сизди урматтайм. Муютуп сүйлөйсүз, жакшы сүйлөйсүз куйлуштуруп. Биз токотерине жооп берели, бир топ суроолорду айттыңыз. Баштан айтканда эле жалганчылар деп айттыңыз. Статистиканы азыр айтып өттүк. Сиздики туура болушу мүмкүн. Республикалык показатель көбөйүшү мүмкүн. Бирок мен азыр аны так маалыматым жок. Сиз айткандай сизде бар экен, айттыңыз. Рахмат. Бирок коопсуз шаарды киргизгенден кийин ушул проектти ал жерде эч кандай эффект жок деген туура эмес. Бюджетке таң калып атасыз. Эгерде сиз 11-жылдан берки бюджетти алып караңыз, ар жагын карабай эле. Жыл сайын өзүнчө эле өсүшү канча болуп атат. Биз бул жерде ошол эле берип атабыз. Эч кандай жаңылык жок бул жерде. Жыл сайын бюджет өзүнүн өзү баягы инерция менен канча өсөт. Ошону эсептеп келгенде азыркы 163,7 миллиард сом чыгат. Буга кичине эле ошону туура жолго салып эле кошумчалап коюшубуз керек да. Прогноз, биз ошол прогноз берип атабыз. Сиз менен биз жыл ичинде жок деген 3 жолу кездешебиз бюджет боюнча. 3 жолу алмаштырабыз. Жакшы тилек жарым ырыс дейт, өзүңүз жакшы билесиз. Эми жакшы тилек кылып ушундай жакшыраак бюджетти алып келели, анан кийин дефицитин азайталы деп. Биз дагы 20 миллиардка чыгарып туруп, сырттан карыз алып туруп жаа беребиз керек болсо. Бирок биз ага барбай атабыз да, сырттан албайлы деп атабыз. Дефицитибиз бар, 7 миллиардка жакын мойнубузда отурат азыр быйылкы жылдан. Биринчи жарым жылдыкта эмне болду билесиздер? Коңшулар эмне кылды? Эмнеден пайда болду? Объективдүү же субъективдүү бунун причиналары? Ошол дефициттин пайда болгону. Карайлы да, мына 80, 100, 160ка чейин Россия менен Казакстандын границасында 12 километр биздин машиналар немеде турду. Биздин коңшулардын айынан. Эми баягы айтканга болбойт эле, айтышка туура келип атат. Ошолордун баары объектив причина кирет. Мына ал биринчи жарым жылда иштеген таможнянын башчысы дагы тиешелүү. И налогтун башчысы да кетти. Балдар келип иштеп атат. Кудай буюрса налоговый бир топ жакшы жолго коюп түздөп баштады азыр. И таможняда иштеп атат ошондой эле. Сүйлөшүүлөр жүргүзүп атабыз. Колдон келишинче биз кыскартканга аракет кылабыз. Эгерде мурункуларды кылып иштей турган болсок, биз 7 миллиардты сырттан алып келип туруп карыз алып туруп постоянно берет билесиздер Дүйнөлүк банк. Ошондой болду жаап койсок да болмок. Биз ага барбай атабыз да карыз көбөйбөсүн депчи. Бул жагын туура түшүнсөңүздөр жакшы болот да. Анан кийин коопсуздар Кудай буюрса берет өзүнүн эффектисин. Туура кооптулугу жагына сиздер билесиздер, тендерный комиссиянын ичинде ГКМнын представители, башка керектүү спецслужбалардын представителдери отурат. Ошолор карайт. Анан кийин азыр биз аз бергенге бербей туруп тендерди көбүрөөк бергенге берсек, сиздин эле коллегаларыңыз общество эмне деп чыгат? Эмне үчүн 2,5 берсе сен 5ке бердиң деп айтат, туурабы? Палка двух концов, орусча айтканда. Өйдө тарсаң өгүзүлөт, ылдый тарсаң араба сынат да, өкмөттүн бүгүнкү акыбалычы. Биз мына мыйзамдарды толтура жазып келип туруп, ушуга келип такаганбыз да. Бул мыйзамга тооруласаң, наркы мыйзамга каршы келесиң. Айла жок чыгып атабыз. Эми азыр биз инициатива кылып атабыз, мыйзамдардын баарын инвентаризация кылып бир төпкө келтирбесек, ушул баягы кейпибизден кеткидей эмеспиз. Анан кичине сабыр кылып туралы, результаты болот. 2 миллиард 100 миллионду биз киргизгенибиз, биз ошол ага чейин Кудай буюрса экинчи этаптын дагы коопсуз шаардын кээ бир объектилери кирип калат деп атабыз. Ошолор кирсе поступление көбөйөт депчи. Койгондон кийин настройка кылыш керек аларды, өзүңүз жакшы билесиз. Техника деген техника. Ошолордун баардыгын жасап келип туруп киргизсек,
тилегибиз бар, 2 миллиард 100 миллион алсак дегенчи. Мүмкүн жетпей калышы мүмкүн. Анда жарым жылда сизге келебиз. Мына жетпей калдык. Буну биз башка жагынан жабалы, оңдойлуу болу жер деп. Биздин акыбыз бар, 2 жолу 3 жолу поправка кылган бюджетте. Сиздер менен чогуу. Ошондуктан ушул жагына эми туура мамиле кылып көңүл буруп коюңуздар. Эми лента кесүү мындай да. Барбай койсоң айтат, өкмөт элден ажырап кетти, мен асманды карап мындай чакырган жерге барбайт. Барса лента кесип эле жүрөсүңөр дейсиңер. Эмне үчүн жакшылыктарды биз элге көрсөтпөшүбүз керек? Эмне үчүн ал жерге лента көзүп тамак ичкени барбайбыз? Биз барабыз ал жерге бизде болуп аткан жакшы иштерди, идеологияны жакшыртып элге айтып берели деп. Бир жылы моунча мектеп бүтүп, мынча соц объект, таза суу, президенттин саясаты боюнча 23 жылга чейин бардык айылдар таза суу менен камсыздайбыз деп атабыз деген сөздөрдү айталы деп барабыз. Ал жерден эми жарым мүнөттүк иш лента кесип билесиз да. Анан кийин эми ишкерлердин ачкан ишканасы өкмөттүк эмес дейсиз. Өкмөттүкү, баарыбыздыкы. Эмнеге дегенде, өкмөт бүгүнкү күндө биздин экономиканын саясаты боюнча эч качан иш ачпайт. Өкмөт ошого шарт түзүп берет. Ошол шарт түзүлүп аткан үчүн ушул ишканалар ачып атат ошо ишкерлер. Ошону биз бүгүнкү күндөгү өзүбүздүн экономиканын саясатын туура түшүнсөк, өкмөт эч качан ачпайт. Соц объекттерди салып атабыз. Башкаларын кылып атабыз өкмөт тарабынан. Проекттерден жасалып атат, башка жактан кылып атат. Бирок өкмөт андай ишкерлер ача турган ишкананы салууга биз Кудай буйруса шарт түзүп беребиз. Шарт түзүү боюнча мындан бери сизге чейин дагы бир топ депутаттар суроо бердиле. Экономика министрлиги башкалар жооп беришти. Жылдан жылга шарт жакшырып атат. Буну жашырганда эмне? Эми кааласа көрөт экенбиз, каалабаса көрбөйт экенбиз. Мамлекетте болуп аткан жакшылыкты. Мен ойлойм, өкмөт эле жыргатып ушунун баардыгын өкмөт жасап салды деп. Муну баарыбыз, мына сиздер безилдеп, кыйкырып, сүйлөп көрүнгөн жерде көтөрүп аткан үчүн ушул иштер болуп атат. Ошону жасаган аракет кылып өкмөт жүгүрүп аткан үчүн ошол иштер болуп атат. Башыбызда президенттик аппарат, президент баш болуп турган үчүн ушул маселелер чечилип атат деп ойлойм. Алдыга жылуу бар. 5% бул биздин оптимисттик прогнозубуз 5%. Мүмкүн аз, мүмкүн көп болуп калышы мүмкүн. Аны жакшы билесиздер. Мамлекет кичинекей, ар кандай дүйнө жүзүндө болгон могул жылыштарга экономикалык биз тез реакция кылабыз. Ошондуктан мен сиздерден суранарым, урматтуу депутаттар, туура түшүнүп, могул бюджетти колдоп берсеңиздер, биз ушуну аткаруу үстүнө иштейбиз. Жылдын аягына чейин 2 ай бар, 7 миллиардты дагы азайтып иштегенге аракет кылабыз. Туура түшүнүңүздөр, биз дефицитти жок деп атканыбыздын себеби биз сырттан мурунку жаап жүргөн маселелерди албай эле карызды деп атабыз. Ушуга сиздер колдоп берип койсоңуздар, биз ушунун үстүнөн иштейбиз, Кудай буйруса. Рахмат көңүлүңүзгө. Сиз Кубатбек Айылчевич баяндамаңызга караганда мага көбүрөөк убакыт жооп бердиңиз да. Мен бир жалган нерсени айткан жокмун. Мен Мухаммедкалый Дүйшекевичтин апрелде 5 апрелде өкмөттүн жыйынында айткан сөзүн сөзмө сөз тамгасын бузбай окуп бердим. Анын жогорку кеңеште 1 жылдык отчетун бергендеги сөзүмдү айтып бердим. Коопуш шаар боюнча мен дагы жалганчы кылып атабыз, бирок тетердеги зам министр айтып атпайбы? 900 миллион сом түшпөй калды, азыр 300 миллион 1 март деп. Анан кийин сиз эффект бар деп атасыз, тиги эффект жок деп атат. Анда мен калпычы болбошум керек да. Анда башка киши калпычы болуш керек да. Коопуш шаардан түшө турган акча быйыл түшпөй калса эмне үчүн калпычы болушум керек? Сиз калпычы эмессиз. Жок. Сиз айттыңыз, жакшы сөз жарым ырыс деп, жакшы тилек деп. Туура, мен да жакшы тилейин. Жакшы иштеп кеткиле деп мен деле добуш берем. Бирок коомчулукта ушундай сөз болуп атат да. Лента кескенди мен сындаган жок, мага чейинкилер сындап салды да. Бирок ошондойдон алысыраак болгонубуз оңго дейм. Элдин пикири башка, эксперттердин пикири таптакыр башка болуп атпайбы? Коомдун пикири башка, оңдун пикири башка да. Ана сиз мындай сүйлөгөндө мындай басым жасап мени мындай базактабай эле, какшыктабай эле айланып тийишип атпайсызбы? Мен сизди этият болууга чакырып турам да. Мен сүйлөсөм, сиздерде болуп актылар менен сүйлөбөйм. Жалган. Мен фактылар менен сүйлөп атам. Көчөдөгү болгон чындыкты, көргөн чындыкты айтып атам. Эмне калппы? Мен кайсы жерден калп айттым? Анда далилдеп бергиле. Анда эгер ошончолук эле мен калп айтып силер чын айткан болсоңор, келгиле кайсы бир сөзүмдү стенограмма олтуруп сот койгиле. Мен ошону сотто доказать этип берейин. Эми силер айтып алып келип атсаңар, өзүңөр мойнуң аркалап атасыңар. Мына 7 миллиардка чейин барып азайтып атасың. Былтыркы биз 3 жолу колдоп бердик да. 2 жол бюджеттикерди колдоп бердик, 2 жол силерди колдоп бердик. Эми 3-чү жолу колдоп берди атасыңар, дагы деле колдоп берип атабыз.
Анан кайсы жерде биздин күнөө болот? Анан айтканда айтып атпайсыңар, силер чыгарып берген токтомдор, силер чыгарып берген деп күнөөнү бизге өткөрүп атасыңар да, жогорку кеңеш күнөөлүү депчи. Ошол ортодо, эки ортодо биз жогорку кеңештин депутаттары дагы эл алдына башыбыз шылкыйып калды. Бизди көбүрөөк ашатып атпайбы силерге караганда? Биз силерди көбүрөөк ашатсак, силер элге кошулуп бизди ашатып атпайсыңар. Биз силерге болушабыз деп бизге өзүбүзгө болушат турган кишини таппай калбадыкпы? Элиталар да атпайбы бизди, какшыкташып. Ошон үчүн айттым. Эми мен албетте кандай болгон күндө деле биз добуш берген өкмөтсүңөр. Биз эки башка мамлекеттин адамдары эмеспиз. Мен деле чийкилик калбайм, ийгилик кылайм. Бирок мына фактыларды эл эртең ушунун калпы чыгып калат да. Тарпы чыгып калат да. Ошондо мындай жакшы даярданып келсе деп. Мына азыр экономика министриңиз караңызчы, Куатбек Айчевич. Эч даярдыгы жок келишти. 124 компаниянын кайсы ишке киргенин билбей отурат. Баткенди кайсы таласаңыз жалпы саны 6 дейт. Ушу кантип отчетко келет анан? Ийгилик каалайм, рахмат. Ачуу кетип калсам. Сиз калпычы болгон жоксуз. Сиз фактын айтып атасыз, туура айтып атасыз. Мүмкүн биздин ошол кээ бир жыйналыштарда айткан сөздөр туура эмес айтылып, анан сиздерге туура эмес факт жетип калышы мүмкүн да. Мен жана айтпадым, менде жок. Мен тактайын, анан кийин сизге мен лично өзүм телефон чалып же болбосо мындай айтамын. Чындап эле кандай экен ситуациячы. Анан эми цифраларда кээде ошондой келишпестик болот. Мына 126 атат, менде 132 жалып жүрөт. Биздин өзүбүздө бар андай кемчилик. Мен аны моюнга алам. Бирок мен сизди эч калпычы деп айткан жокмун. Бирок жанагы маселелерге көңүл буруп койсоңуздар.